Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ушул жылдын 9 айдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыгын чыгарды. Министрлер кабинетинин 2 токтому менен быйыл 1 апрелден тартып маданият, маалымат жана спорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлдү. Жалпы министрликтин карамагындагы 456 мекеменин, тактап айтканда 19425 кызматкердин айлыгы 50%-дан 100%га чейин жогорулады. Мындан тышкары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын маданият мекемелеринде иштеген кызматкерлердин дагы айлыгы көбөйдү. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын 13-беренесин аткаруу максатында Баткен облусунда жайгашкан 127 маданий мекемелер 2022 жылдын 1 январынан тартып министрликтин карамагына өтүп, республикалык бюджеттен каржыланууда. Ошондой эле маданий тармагындагы мекемелерде эле жаңы өткөн ошол 127 мекеменин Баткендеги кызматкерлери ушул жылдын апрель айынан тартып көбөйгөн айлык акы алып келүүдө. Ошондой эле министрлик өлкө аймагындагы музейлерди өнүктүрүү багытында активдүү иш алып барууда. Ушул жылы бул тармакка көмөктөшүү максатында Кореянын маданият, спорт жана туризм министрлигине караштуу Азия маданият борбору тарабынан 2,5 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Ал каражат 4 жылдын ичинде ишке ашырыла турган долбоорлорго жумшалат. Андан сырткары АКШнын элчилигинин алдында маданий мурастарды сактоо фондунун колдоосу менен дагы 11-чи кылымдын эстелиги жана 2014 жылдан бери ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Бурана мунарасын адамдын иш аракетинен жана климаттык шарттардан улам бузулуудан сактап калуу долбоорун ишке ашыруу боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ушул жылы министрликте бир эле маданий эмес, спорт тармагы да маанилүү окуяларга бай болду. Кыргызстандык спортчулар эл аралык ареналарда алдыңкы орундарды багындырып, өлкө намысын коргоодо ийгиликтерди алып келди. Алса өткөн жылдын октябрь айынан бери ата мекендеги спортчулар 370 медаль жеңди. Анын 102-си алтын, 108-и күмүш жана 160 коло медаль. 13-16 октябрь күндөрү Ереван шаарында өткөн самбо боюнча дүйнөлүк чемпионатында да кыргызстандык спортчулар 17 медаль жеңди. Бул тууралуу жана башка ийгиликтер боюнча Дене тарбия спорт департаментинен билдирди. Туркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Кыргызстан жалпы эсепте 53 медаль жеңди. Анын 16-сы алтын, 14-ü күмүш, 23-ü коло. Жалпы медалдык эсепте 2-нчи орунду ээледи. Быйыл кыргыз спортчулары өлкөнүн күрөш мектебинде дүйнөгө даңктады. Балбан Акжол Махмудов сентябрь айында грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондугун 1-жерден болуп жеңип, кыргыз спортуна тарых жаратты. Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршембеков грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болуп, алтын медаль алган алгачкы кыргызстандык спортчулар. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн дүйнө чемпионатында кыргыз балбандары 3 күмүш жана 2 коло байге жеңген. Айтолкун Апяева, Самат Дөлөтакунов, 5 канал.